Твиттерде эле отурат эле го, Трамп түнкү саат 3-тө деле твит чыгарып, ошол Америкада жүргүзүлгөн изилдөөлөрдү карап, ал жакта да пропаганда аябай көп жасалат да. Анан салыштырып пропагандасы. Трамптын пропагандасы. Шок көрүп калыңыз деп чыгарат. Body bloggers деп койгон да, аларды колу канга малынган блогерлер деп коет. Элге жакын жалпак тил менен сүйлөгөндүктөн анан элдер ошол жака бурулуп кетишет да. Ал блогерби, журналистби, айырмасы жок да. Медиа сабаттуулукту Финляндияга окшоп бала бакчадан баштап киргизсек, бизде даже ой жүгүрткөнгө убактысы жок, сразу эле таратышат да. Мындай жаман адам жок. Жаман адам жок. Бири-бирибизди түшүнбөйбүз да. Көзүнүн алдында бомба жарылып атат, түшүп атат, шаарга жана ракета, дрондор, ну что эле отурушат да.